Жетим менен жесирдин пешенесин сыласа сооп болот. Ал эми жесир талап кылып суранса көңүлүн алса болобу, кандай дейсиз дейт. Көңүлүн алса куп сооп болот. Эң жакшы болот. Жаш кыздын көңүлүн алгандан көрө анерге тийиш укугу бар. Жесирдин көңүлүн алган көп сооп болот, ушул курап турган даракка суу куйгандай болот. Только никелеп алыш керек. Нике менен үйлөнүш керек. Адамдар экинчи катын алат, 11-чи класска бүткөн кыздарды алышат. Аны албаш керек. Анын эрге тийиш ыктымалы көп, мүмкүнчүлүгү көп. Сен ошол эр өлүп калган, ажырашып кеткен балдары менен жесирди никелеп алсаң, ана сооп сага. Ширк кылгандар түбөлүк тозокто болобу? Эгер тооба кылбаса түбөлүк тозокто болот. Арбактарга сыйынып, мазарларга сыйынып, теректерге чүпүрөк байлап, мазарга тыйын таштап, Сулайман тойго барып бир жерлериңи тийгизип жата бере турган болсоң, капыр болдуң, болду. Келме айтып, тооба кылмайынча ошо бойдон өсүң, тозокко түшөсүң. Базаргондо кыргыз каба, өзбек кабанын Давут Пирим бар. Давут Пиримге барып сыйынсаң, ширк, капыр болдуң, болду, бүттүң, тамам. Өлсөң жаназа буйруп айтсаңа. Биз билбей калыш үчүн жаназа окуп кое беребиз, бирок түптүз тозокко кете бересиң. Кайра келме айтышың керек. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Катының туубай, Сулайман тойго барып, аяка сүйкөтүп, бияка сүйкөтүп, бияка түртөсүн, ширк, имандан чыктың, капыр болдуң. Өзүң билбейсиң, бирок капыр болуп калдың. Мазарга барып чач балаң туулду. Гердимди коюп, тегерек кылып, кыркып чач калтырып койдуң, мазарга арнап койдуң, имандан чыктың, ширк болдуң. Мазарга багыштап, мазарга эмне багыштайсың? Эртең барсаң сеники деле мазар болуп калат ушу. Ширк. Арбактарга сыйынасың. Көз ачыкка барасың, капыр. Бакчыга барасың, малым жоголуп кетти, тапер дейсиң. Көз ачыкка барасың, катынымдын жолун ачып бер, жеп жаңа махабат сүйүү бир неке дейсиң. Катының барат, нанын салып алып түйүнчөгүнө барып туруп, ушунда келиним, ушунда оозун байлап кой дейсиң. Имандан чыгып кеттиң сразу. Тооба кылмайынча, келме айтмайынча мусулман болбойсуң. Намаз окуп аткан болсоң деле. Киринелесе болобу, киринелеген болот, эч кандай ширк эмес. Пайгамбар алейхиссалам ошо балдары ооруганда башын колу менен кармап дуа кылып коет эле. Эртең менен кечинде Хасан Хусейн көз тийбесин деп, башына коюп тур дуа кылат эле. Колун коюп тур дуа кылат ушинтип. Айша энебиз башым оор деди эле, башын коюп дуа кылды. Аллахумма раббан нас, азхибил бас, вашфи анта шафи, ла шифаа илля шифаук, шифаан ла югадир сакама. Тилек айтып дуа кылды. Эмне колун койбогосо болот, жок болот, ошо кирине ошо. Дуа. Тартипке баш ийбеген дааватчылар менен дааватка чыкса болобу, алардын дааваты кабыл болобу? Тартипке баш ийбеген дааватчылар, тартипсиз дааватчылар биздин бир туугандарыбыз, мусулман бир тууганыбыз, бирок тартиби жоктор. Машварага баш ийбейт, кагазы жок. Ошол нерсени шарият жакшы эмес көрөт. Ал жакшы эмес нерсе. Мусулман бир тууган, бирок туура эмес кылып атат. Бул алым жок жаман, бул алым жок, ал туура эмес, жок бул жакшы эмес, бул жакшы эмес. Муну китепке жазылган. Котормор өзү каалаганда которуп алган. Туура эмес. Багымдат намазын окуп бүткөндөн соң момун мусулман бири-бири менен көрүшсө күнөө болобу? Күнөө эмес. Бирок ошону сүннат деп, антпесе болбойт десең күнөө болот. Анча учурашып койсоң макул. Анан учурашмайынча кетсең, намазың кабыл болбой кала тургандай болсо, ана ошо туура эмес. Орозодо келип калды. Орозо тутпаган адам ооз ачарга чакырылса, бирок барса күнөө болобу? Эгер ушундай болсо, бир тууганым ооз ачар кылса, анда кандай болот дейт. Жок, боюнда бар адам орозо кармабайт. Айыз көргөн аял орозо кармабайт, нифас көргөн аял орозо кармабайт. Сен тууган ошондой болсо, нифас көрүп аткан болсо, эмне кыласың? Бара бересиң. Же мусафир кармабайт, ден соолугу оорулук кармабайт. Боло берет. Барсаң болот, сооп алгысы келет ал дагы. Он биринчи класстын аттестатын сатып алса болобу? Коллеждин биринчи курсун окугам, анда 10-11 класс окутат дейт. Жок, ошол биринчи курстун справкасын алып келип тапшырсаң, бул аттестат сага бериш керек эреже боюнча. Убактылуу ахли сүннаттын башка мазхабын өссө болобу, кийин кайра Ханафи мазхабын карманам деп.
Ne sebepten ekenine байланыштуу. Misal üçün sen Hanefi mazhabtasın, alim bolgun geldi, medresege barsan, bardık ele Şafii mazhabı eken. Hanefi mazhabı ilim algın geldi, oşol ustazdın mazhabında ilim alsan bolot oşonda. Anan jön ele jagıp kalıp şu mazhabı alayın. Eşmet'in kızı sulu eken, Eşmet öz Şafii eken, oşoğa Şafii olayın desen bolbaydı. Mazhab tandap, mazhabı göngöndü, tazanduk dep koyat, tazanduk. Dinden çıkıp ketkenге para turgan jol bul. Bugün bunu tanda, oturup, ato menen buton çöğün enseyen ki kaçkadan ölöt degenge batta kalasın.